Жаксыңарбы? Бозоо барбы? 7 айылынын тургуну Венера Нурматованын бозосун жергиликтүүлөр тамшанып ичишет. Суусундукту сурап келгендердин аягы оңой менен суюлбайт. Жаңы жылда заказдарыбыз болуп турат, 100 литрлеп алып кетишет. 20 литр, 30 литр, 10 литр, 15 литрлеп алышат жаңы жылга. Сокпокторду ичпейм, нутураморду. Унумду кууруп, суу куйгандан кийин, суун кайнагандан кийин тарыуусун сала баштайм. Учурда бозонун сезону кызып турган чагы. Мындан улам Нурматова менен жолдошунун көпчүлүк убактысы дал ушул чакан ашканада өтөт. Айылдагылар бул жайды Николайдын бозосу деп атап алышкан. Айтымдарында нитрого окшогон энергетиктерге караганда Николайдын бозосу пайдалуу дешет. Ошондо бир күндө канча литр бозону сүзөсүз? Сүзөм бир мондай эмескейден экини. Свежий кылып турам да, көпкө сүзсөң анан кээ бирөө свежий алабыз дейт, анан свежий кылып эле 2 убак сүзөм эртеңден кечин. Мага эрмек, буту колума да от жага берем. Бүт өзүм кыймылдайм, эч кимисин аралаштырбайм. Суу ичиндеби? Азыр мен аракет кылып көрөйүн. Венера Нурматова өзүнүн жолдошу, үй бүлөсү менен бирге ушундай бозо салууну акыркы 12 жылдан бери өздөштүрүп келишет. Акыркы 2-3 жыл аралыгында ушул бозону өзлөрүнө эле жасабастан бул бозо салып сатуу менен өздүк Киреше булагындагы толуктап келишет. Анан эже айтсаңыз, мунун Киреше табуу жакшы эле болот бекен? Мисалы, Жакшы эле болот. Май чайыбызга ар жак бир жакка жарай берет. Венера айымга бозо салып Киреше табууда жолдошунун жардамы жана колдоосу чоң. Өз аты Аманат, бирок элеттегилер аны Николай деп аташат. Себеби атасынын досу Николай каза болоорунда аманат кылып Аяш уулуна дагы Николай деген ысымды ыйгарууну суранган экен. анда көрүп көрсөк. Бул бозо жакшы, жокшу, таттуу, балдарга ич керектүү, витамин бар. Ошо таза ата-бабадын таза нукура тамагы да бар. Илгертен бери ата-бабалар, энелер, апалар бар, ичип келишкен. Витамини жакшы, балдарга дем берет. Бозо таруунун, жүгөрүнүн, арпанын, сулуунун шагынан даярдалуучу суусундук. Элдик медицинада бозонун организмге оң таасирин тийгизген бир топ дарылык касиеттер белгилүү. Николай Казыбаевдин үй бүлөсү бозо аскандуулук, бөйрөк ооруларына миңден бир катар эсептешет. Ичине кан аздарды жакшы көтөрөт да. Бул дары дармекке караганда бөйрөктү иштетет, жакшы. Анан кышында эметкенде үшүтпөйт да адамды. Жылуу алып жүрөт, ток алып жүрөт. Быйыл да салып атам, салып ала дейт, үйдөлөр урушуп, мен болбой эле салам дейм. Мен өзүм турбайм, бозосуз жармас турбайм мен. Сокпок ичпейм мен. Айтмакчы, Венера айымдын бозосу жумшак салынгандыктан кичинекей наристелер дагы ач урканбай иче алышат. Бозону сүзүп алгандан кийин мындай топ чыгат экен, топ деп коет экен. Ал эми муну болсо Венера айым жөн кетирбестен өздөрүнүн тоокторуна чачып берип, бир четине тоюп катарда кетет экен да. Бозо салууда адегенде шак сууга ачыланып бир күн ачытылат. Андан кийин кайнаган сууга ачыган шакты кошуп 1,5 саат бышырат. Бышырган шакты суутуп, угут кошуп, жакшылап аралаштырат. Анан ачыткы кошулуп, жылуулап жабылат. Бул үй бүлөнүн колуна салган бозону күнүнө 50 литрге чейин сатышса, бир гана ушул эле айылдын тургундары эмес, коңшу айылдардан дагы келип сатып алабыз деп келген кардарлары дагы четинен агылып келип турат экен. Бул бозо салууну бул үй бүлө октябрь айынан март айына чейин улантышат. Марттан кайра октябрга чейин жарма салуу менен алектенип турушат. Мына ушундай чакан ишкерликти дагы колго алган үй бүлө мындан ары дагы бозо салуу иштерин кеңейтсек деп дагы турушат. Салтанат Керимкул кызы, Асылбек Касанов, Ысык Көл жаңылыктарынан.